Кыргызстанда 12 түрмө бар. Аларды бирден аялдар жана өспүрүмдөр абагы толуктайт. Ар бир облустагы жатак жана тергөө абактарын кошкондо өлкө боюнча жабык мекемелерде 15 миңдей соттолуучу кармалат. Баары ар кандай түрдөгү кылмыштарды жасап, мыйзам алдында жазасын тартуу үчүн камалган. Бирок ошол темир тор артындагы адамдарды кайтаруу, көзөмөлдөө, оң жолго салуу жана башка толгон токой мүшкүл иштер. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын милдети. Оор нары татаал кесип ээлери бир канча жыл мурда кыйынчылыктарды башынан кечирди. Айлык маяна аз, шарттын жоктугу бул кесиптин ээлерине түйшүк алып келген. Өлкө эгемендик алгандан берки соңку жылдары бул тармакта бир катар жылыштар бар. Акыркы 10 жылда кызматкерлердин айлык акысы 2 эсеге жогорулаган. Ошондой эле алардын социалдык муктаждыгын чечүү максатында турак жайлар курулууда. Алсак, буга чейин көп кабаттуу 3 үй салынып, колдонууга берилсе, учурда дагы ошончо турак жай тургузулуп, жакын арада тапшырылганы турат. Абак жайлардагы иретке келтирилип, оңдоп түзөөлөр жүргүзүлүп, соттолуучулардын жашоосуна шарт түзүү да эске алынган. Мисалы түрмөдөгү ооруканалар жаңыланууда, өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерлер башкалардан бөлүнгөн. Андан тышкары Чүй облусундагы 4 абакта экстремизм, терроризм беренелери менен соттолгондор өзүнчө жазасын өтөп жатышат. Өткөн айда жазаларды аткаруу тутумунда жагымдуу жаңылык болду. Бул тармактын кесип ээлери үчүн алгачкы бейтапкана ачылды. Ал бардык багытта кызмат көрсөтөт. Бул жерден жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлери, ардагерлери жана алардын үй бүлөлөрү ден соолугун чыңдай алат. Салтанаттуу аза менен мен силерди куттуктайм. Кызматкерлерге жакшы шарт түзүлсө иш илгерилейт. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери эми медициналык тейлөөнү иштеген жеринен ала алышат. Мекеменин тарыхында биринчи жолу госпиталь ачылды. Ачылыш салтанатына премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Иштөөгө шарттар түзүлүп атат. Социалдык маселелер чечилет. Айлык маселеси бар, билебиз. Айлык маселесин да карап чечишибиз керек. Мунун баары тең биздин өкмөттүн көзөмөлүндө. Азыр эми айтып кеттик. Ар бир күчтүү мамлекеттик органда өзүнүн өзгөчө укук коргоо органдарында өзүнүн бейтапканалары бар. Дарылануучу, ден соолугун чыңдоочу, кээ бир жерде эс алуучу, мисалы үчүн Ички иштер министрлигинде өзүнүн пансионаты бар, билебиз. Мына ушуга окшогон системаларды кайрап келишибиз керек, объекттерди салышыбыз керек. Себеби дегенде адам жакшы иштеш үчүн ага жакшы шарт түзүлүш керек. Жазаларды аткаруу кызматынын иши башкы тартип сакчыларынын ишмердүүлүгүнө караганда түйшүгү оорураак, деди кызматтын жетекчиси Мерис Турганбаев. Кызматкерлердин ден соолугуна зыян келтире турган жумуштар көп. Ош юкка эле бир немени ойлонуштуруп атабыз азыр. Ошо филиалын ачалы деп атабыз, эми жакын арада да. Аякка өзүнчө неме этсек, анан аяктагы сотрудниктер ошол жака учетко турушуп анан эме. Ата калгандары болсо көл нарында азыр личный состав кичинекей эле, алар бияка келип эле принципе бияктан личный алышат. Каржы маселеси болсо где-то бир 18 миллиондун тегерегинде акча жумшалды бул жерге. Бул жерде окулист, терапевт, гинеколог, уролог, хирург баары болуп 40тан ашык адис эмгектенет. Ар бир бөлмөдө заманбап жабдыктар коюлган. Андан тышкары 55 койкалык госпиталь. Ар тараптуу многопрофильный деп коебуз. Ар тараптуу медициналык кызмат көрсөтүү боюнча. Дагы бир жаңылануу жакында Сокулук районунун Новопавловка айылында мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын номер 32 жатак абагы ачылды. Мекеме 2,5 айдын ичинде толугу менен курулуп бүткөн. Жатак абагы 150 кишиге ылайыкташкан. Бул жерге жаза мөөнөтү аягына чыгып калгандар жана жүрүм туруму үлгүлүү адамдар жайгаштырылат. Жатак абакка жаңы которулуп келгендердин катарында Нурлан Субанкулов да бар. Субанкулов жакында эркиндикке чыгат. Азыр болсо күндүзү курулушта иштеп, тапкан акчасын үй бүлөсүнө жөнөтүп турат. Ошо биякта колонка эми азыркы заманга ылайык жакшы колонка салынды. Таза 3 мал тамак. Кадимкидей эми иштешет, договордо балдар бар, чыгып иштешет, суббота келишет отметка. Балыкчыда болдум, нарында, Чолпоновдо да болдум. Келгениме 6-7 ай болуп калды бияка. Эми аякта мындай условия жок, ачыгын айтыш керек. 12 август жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кесиптик майрамы. Бул күн 2003-жылы өкмөттүн токтому менен абактарды кайтарган кызматкерлердин майрамы катары белгиленген.
Номер 31 түзөтүү абагынын кызматкерлери кесиптик майрамын иш үстүндө белгилешет. Алгач аскердик парад өтүп, андан соң ишинен өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге сыйлыктар, кезектеги наамдар ыйгарылды. Жылдыз Дүйшөева көп жылдан бери абактагы ооруканада фельдшер. Майрамдын урматына лейтенант Медайым капитан наамын алды. Бул колонияда кургак учук менен ооругандар кармалып, атайын дарыланып турушат. Жылдыз Дүйшөева кургак учук дартына чалдыккандарды дарылоодо иш алып баруу опурталдуу экенин айтып, эмгеги бааланып, сыйлыкка көрсөтүлгөнүнө кубанганын жашырган жок. Бизде деле коркуу сезими бар, коркобуз биз деле. Бул тем более туберкулез жугуштуу оорулары да. Биз өзүбүзгө сактанабыз, коркунуч деле. Жугат бар ишенич жок да. Постоянно ошон үчүн маска менен жүрөбүз. Эмгегимди баалап, ушу наам алып сыйлык алган аябай толкунданып турам. Бул абакты таза зона деп аташат. Же баңгиликке, аракештикке берилген кишилер дарыланып, аны менен кошо атайын кесипке да үйрөтүшөт. Мен бул жерге бош ордун алдында өзүм оңолоюн, келечекте жашоо турмушумду оңдоюн, сырттагы адамдардын арасына кошулуп, өзүмдүн баягы мурдагы жоготкон адамдык сапаттарымды кайра ордуна келтирейин деп келдим. Мен өзүм болсо компьютерде окудум, анан чаштарашта окудум. 2 сертификат алдым. Социалдык калыптандыруу жана реабилитация борборунда окутуу аркылуу түрмөдөгү адамдын эркиндикке чыкканда коомго аралашуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы күндө 40 бейтап дарыланууда. Буга чейин эркиндикке чыгып, турмушта өз жолун таап кеткендери да жок эмес. Окушуп сертификат алышат. Кайсы тармактан дейсиздер, бул чач тараш боюнча, тигүү боюнча, жана компьютерди оңдоо боюнча жыгач усталар бар да бул жердечи. Бизде азыр ушул жерден бошоп кеткендерден 3 пациент чыгып волонтер болуп иштеп жүрүшөт. Адан башка дагы сертификат алып туруп тигүүчүлүк боюнча иштеп жүрүшөт. Алар менен бизде да байланыш бар. Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесинде атайын оорукана жайгашкандыктан ар кандай кылмыш жасагандар дагы кармалат. Алардын баарын кайтаруу көзөмөлдөө оңой иш эмес. Спецконтингент менен иштеген действительно кыйын эле, баарын эле кыйын. Бизге эле эмес, башка мекемелерде эле ушундай кыйынчылыктар бар. Бирок ошол кыйынчылыктардын баарына чыдап, ушу кызматкерлер жакшынакай өзүнүн астына коюлган милдеттин баарын аткарып келе жатышат. Кургак учуктан дарыланганга менде көп эле статьялар бар. Менде адам өлтүрүүлөр бар, зордуктагандар бар, баңгизаттар менен кармалып келгендер бар. Бир кездерде оор абалга кептелген бул тармакта соңку жылдары алдыга карай жылыштар бар. Алардын бир багыты өндүрүш калыбына келтирилүүдө. 2 кирпич завод иштей баштады. Андан сырткары мына экинчи колонияда аялдар өтүп аткан абакта дагы мына швейный цех иштей баштады. Андан сырткары мына пекарный цехтер. Ар бир колонияда өзүнүн пекарныларын ачтык, нан жапкан кампаларынын баардыгын ачып, мына бүгүнкү күндө даже тендерге катышып, мектептерге, ошол аскер кызматкерлерине ошол нан менен камсыздандырып баштады. Андан сырткары жанагы мельница, 2 мельницаны восстановить эттик. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жалпы 167 гектар жер аянты бар. Ал жерге айыл чарба азыктары айдалып, жыйналган түшүм абактарга киргизилет. Андан тышкары мал чарбачылык кайра иштеп, эт менен камсыздоо иштери жүрүүдө. Биздин номер 26 мекеме сайыз учурунан бери эле бул мал чарбасына ылайыкташылган колония мекеме болуп аталчу. Анан союз тараганы 91 жылдан бери 91 жылдары бул хозяйствобуз, дыйкан чарбабыз бүт баары токтоп калган. Быйыл ошо иштер жандандырып, азыркы учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мекеме, жабык мекемелерин эт ошондой эле сүт багытында иш алып барып атабыз. Бул тармакта алдыда дагы аткарылуучу жакшы иштер күтүп турат. Бишкек шаарында жайгашкан номер 47 абакты шаардын сыртына чыгаруу аракеттери көрүлүүдө. Учурда сметалык долбоорлоо жумуштары аяктап калды. Күздө казынадан каражат бөлүнсө, жаңы абактын курулуш иштери башталат. Параллельно азыр дагы уже иштер жүргүзүп атабыз. Мына 21 биздин борбор сарптын ортосунда турган абакты дагы сезону убактылуу кармалчу. Ошону дагы сыртка чыгаруу пландары жүрүп атат. Бул экинчи этап менен кетет. Ушул жылдын аягы менен ага да акча бөлүнүп берсе, анан жанагы проектный сметный документацияны жасап туруп, анан эмдиги жылдык мына кийинки жылдын бюджетине залаш деп туруп, анан муну дагы кудай буюрса чыгаралы деп атабыз.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башкы максаттарынын бири абактарда ишкана ачып, соттолгондорду иш менен камсыз кылуу, түрмөлөрдө өндүрүштүн жанданганы жазасын өтөп жаткан кишилерди жумуш орун менен камсыз кылып, аларга айлык чыгып, мамлекет үчүн да пайда алып келет. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыртоктоев, Ала Тоо 24.